Заманбап технологиялар өнүккөн заманда ар бир адам интернеттеги ар кандай кызматтар менен сөзсүз колдонот. Алардын катарында жаш өспүрүм балдар активдүү колдонуучулар десек болот. Бирок алар көпчүлүк учурда интернетте өздөрүн кантип коргоо боюнча билишпейт. Интернет айдынында бүгүнкү күндө көптөгөн коркунучтар бар. Алардын алдын алуу үчүн ар бир бала кибер коопсуздук боюнча маалыматты болушу керек. Бүгүнкү программада мына ушул балдардын интернет айдынындагы кибер коопсуздугу боюнча айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Эгер сиздин балаңыз интернет менен колдонсо, анда технологиялардын потенциалдуу коркунучтарынан коргонушуңуз керек. Чыныгы жана цифралык дүйнөдө балдарды коргоону камсыз кылуу ата-энелер үчүн эң негизги маселе. Для защиты детей в киберпространстве в первую очередь необходимо обучать. Кибермейкиндиктеги балдардын коопсуздугун камсыздоо үчүн биринчи кезекте баланы бала бакчадан тартам. Мектептен эле санариптик кибергигиенанын негизги элементтери боюнча окутуп башташ керек. Интернет менен кантип колдонуу зарыл. Ата-энелер дагы окутулушу керек. Балдардын интернеттеги коопсуздугун кандайча сактоо боюнча. Биз билген көндүмдөр жетишсиз. Себеби биз интернет жок кезде чоңойгонбуз. Санарип гигиенанын көндүмдөрүн үйрөнүшү керек. Ата-энелер балдарды онлайн коргоого маани беришпесе, анда алардын балдары кибер куугунтукка, онлайн режиминде балдарды тоноого, шылуундарга, өзүнө зыян келтирүү иш-аракеттерине жана башка бир катар онлайн укук бузууларга кабылышы мүмкүн. Демек, чыныгы жашоодо да, кибер дүйнөдө да балдарыңыздын коопсуздугун биринчи орунга коюшуңуз керек. Кээде ойлойм, көз салып туруш керек балдарга. Бирок чындыгын айтканда канчалык балага сен запрет койсоң, ошончолук бала ошого атырылат деп ойлойм да азыркы учурдачы. Ошондуктан менин сунушум көз салып туруу жөн эле. Мисалы айтып түшүндүрүп, балам же кызым мындай сайтка кирүү опасный. Ар бир адамга ишене бербе. Ар кайсы фейк аккаунттар болушу мүмкүн. Жана паролуңду, паспортный данныйыңды, үй бүлөнүн дарегин, биздин дарегибизди, биздин паспортторубузду эч кимге жөнөтпө. Анткени ал аркылуу ар кандай мошенниктер кредит алып алышы мүмкүн. Ар кайсы мошенниктер биздин банковский картаны взломать этиши мүмкүн деп түшүндүрүп берүү. Ата-энелер балдарынын интернеттеги жашоосуна карата сергек болушу керек. Алар балдарынын онлайн режиминде эмне кылып жаткандыгын жана байланыш куралдарын жоопкерчилик менен колдонуп жаткандыгын билиши керек. Что такое персональные данные? Даже ребенок должен это знать. Первое, да. Жеке маалымат деген эмне? Аны балдар дагы билиши зарыл. Паролду эмне үчүн алмаштыруу керек? Мисалы, ар бир социалдык тармакта ар башка пароль болуусун биз сунуштап келебиз. Биздин көйгөй бул бир эле паролду бардык социалдык тармактарга, банктык карталарга, эмейлдерге колдонобуз. Ал эми кибер алдамчылар бир паролду билип алып, ошондон колдонушат. WhatsApp, Telegram системалардын 2 эсе корголушу боюнча. Интернеттеги ата-энелердин көзөмөлү деген эмне? Ар бир мобилдик телефондо ушундай функция бар. Бул нерсенин баарына бир гана балдарды эле эмес, мугалимдерди да, ата-энелерди да үйрөтүү керек. Эң биринчи бул паролду күчтүү. Мисалы айтканда, баягы эле аты жөнүңөрдү жазбай, цифрларды жазбай, бөлөк нерсени жазуу. Мисалы, азыр советтешет кибер коопсуздук боюнча адистер. Бул өзүңөрдүн кичине кезиңерде эмнесилерди мындай жылуу сезим келтирет. Пароль күчтүү болуш керек биринчи. Экинчи, двухфакторный аутентификация деп коет. Албетте ошону кошуу. Мындайча айтканда, эгерде бирөө паролуңарды билип калса, ошол эле социалдык тармакта аккаунтка кирем десе, силерге код керет. Телефонуңарга же почтаңарга, электрондук почтаңарга, мисалы ушуна аккаунттан код киргизейин деп жатат. Силерсиңерби деп подтверждение келет да. Жана үчүнчү, ар дайым шекшеп, аңдып тастыкташ керек. Мындайча айтканда, сынчыл жүгүртүү керек. Баарына эле ишене бербей, жана баарына эле айта бербей, и доверияга кире бербей. Интернет өнүккөн заманда балдарга таптакыр эле аны колдонууга тыюу салып коюу дагы оңой эмес. Андыктан аларды туура колдонууга үйрөтүү менен көптөгөн көйгөйдү чечүүгө боло тургандыгын Жылдыз Айым белгилейт. Дети родились уже в период интернета. Может быть, балдар интернет доору өнүккөн заманда төрөлүштү. Такыр тыюу салуу дагы балким туура эместир. Болгону кантип туура колдонуу керектигин үйрөтүшүбүз керек. Кандай оюндар менен ойногон туура. Мисалы, интеллектуалдык жактан өнүктүрө турган оюндар бар. Ал эми кээ бирлери зомбулук көрсөтүп, өлтүргөн туура эмес контенттеги оюндар бар. Кайсы китептерди окуш керек?
азыркы учурда могу шилтемелерди бири бирибизге жөнөтүп жатабыз, жана конкурс, приз, тигил бул деп ушинтип бири бирибизге спам, фейк жана вирустар жөнөтүп жатабыз. Эң биринчиси бул күмөн саноо. Мындайча айтканда ар бир жөнөтүп турган адамга, ар бир булакка ишене бербей, баарын тактыктап, тастыктап, карап, текшерип туруш керек. Эң биринчиси бул жөн эле ишене бербей, аны текшерүүгө аныкташ керек. Биринчи аныктап аракет жасаш керек да. Бул эмне шилтеме, ал шилтеме менен өтсөм болобу, өтсөм мага вирус кирип кетпейби деп. Анткени мисалы ата-энелерибиз, жакын туугандарыбыз, досторубуз дайыма жөнөтөт. Буну 50 адамга жөнөтүп койчу, ушундай болот деп. Аны жөнөтсөң эчтеке болбойт. Ошон үчүн ишене бербей баарына биринчи күмөн санагыла, экинчи тастыктап текшергиле. Виртуалдык мейкиндик балдарга аягы көрүнбөгөн тобокелдиктердин жана биз баглай албаган коркунучтардын агымын кошо ачууда. Өкмөт жана жеке сектор өзгөчө кооптуу онлайн коркунучтарын жок кылууда айрым бир жетишкендиктерге жете алганы менен балдардын онлайн жашоосун натыйжалуу коргоо үчүн дагы да көп күч аракетти жумшаш керек экендигин Жылдыз Тегизбекова баса белгилеп өттү. Что такое интернет? Что такое социальная сеть? У нас и само законодательство не дает на это ответа. Интернет, социалдык тармак деген эмне экендигине биздин мыйзамдарда так жооп бере албайт. Ошондуктан мен бул ата-энелердин, мугалимдердин жана коргоо министрлигинин гана чече турган маселеси эмес. Бул мамлекеттин алдындагы комплекстүү чечиле турган бир маселе. Кибермейкиндик боюнча алектене турган адистер кыргыз, орус тилдеринде элдерге жеткиликтүү болгон адабият керек. Кибер коопсуздукту сактоо үчүн төмөнкүдөй иш аракеттерди жасоо зарыл. Улуттук чараларды координациялоо. Балдардын купуя маалыматын коргоо. Сапаттуу байланыш жана санарип сабаттуулук аркылуу интернетте балдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү зарыл. Жеке тармактын уникалдуу ролун пайдалануу. Интернетте отурган балдар үчүн жеткиликтүүлүк, мүмкүнчүлүктөр жана тобокелдиктер тууралуу маалыматка инвестиция жасоо. Номер 16 орто мектебинин 9 классынын окуучусу, илимдеги кыздар долбоорунун теңдеш тренери Мадина киберкоопсуздук темасы боюнча мектептеги окуучуларга тренингтерди өтүп келет. Башкача эч ким билбеген сыр сөздү, паролду калтыруу керек. Жана ар бир социалдык түйүндөргө ар кандай паролдорду койбостон бир интернет түйүнүнө бир гана паролду колдонуу туура болот. Ошол эле учурда ачык сүрөттөрдү же болбосо интернетте тааныбаган адамдар менен сүйлөшүүдө дагы этият болуу керек. Көпчүлүк учурда өзүң жөнүндө жеке маалыматтарды бербегенге аракет кылыш керек. Көпчүлүк учурда өзүңүздүн профилиңизди мисалы жаап коюу, жакын адамдар же болбосо достор үчүн гана аларды ачык калтырыш керек. Мындан тышкары бейтааныш адамдарга жооп жазууда же болбосо өзүңдүн адресиңди, өзүңдүн жеке маалыматыңды жөнөтүүдөн дагы сак болуу. Бул жерде балдар дуушар боло турган бир нече коркунучтар бар. Фишинг. Фишинг бул шылуундуктун бир түрү. Шылуун сизди алдап жеке маалыматтарыңызды алууга аракет кылат. Пиратчылык. Интернет дүйнөсүндө пиратчылык автордук укугу корголгон материалдарды мыйзамсыз таратуу болуп саналат. Сайберстолкинг. Сайбер акмалап бул онлайнда кыжырга тийүү же коркутуу жүрүм-турумдары болуп саналат. Malware, зыянкеч программалар сиздин компьютердеги жеке маалыматтарыңызды урдоо максатында иштелип чыккан зыяндуу программалык камсыздоо болуп саналат. Сайбербуллинг, зөөкүр кыжырга тийген билдирүүлөр, текст билдирүүлөр, электрондук почта жана коомдук тармактар аркылуу интернетте пайда болот. Адепсиздик, интернетте камтылган ар кандай мазмундагы порнография, зордук-зомбулукту жана орой тил менен жазылган нерселер. Өтө көп көрсөтүү. Көптөгөн балдар жана өспүрүмдөр сүрөттөрүн жана өзүлөрү жөнүндө маалымат бөлүшкүсү келет. Кээ бир учурларда бул маалымат онлайн кылмышкерлери тарабынан пайдаланылышы мүмкүн. От этого защититься нельзя, но можно закрыть. Файл кук аркылуу браузерге киргенде ар бир издеген нерселер жана сүрөттөрдүн бардыгы сакталып калат экен. Интернетте бардык эле нерселер өчүп кетпейт. Жөндөн жок болуп, ошондуктан колдонууда өтө абайлап колдонуш керек. Мисалы, файл кук аркылуу жарнама берүүчүлөр иштешет экен. Биз издеген маалыматты алар жарнама кылуучуларга жиберип, ошол аркылуу акча табышат. Же болбосо сүйлөшкөн сөздөрдө жазылып калышы мүмкүн экен. Бул боюнча мен тренингтен биринчи жолу маалымат алдым. Тренингтен кийин мен азыраак отурганга аракет кылып жатам.
Instagramга 1 саат жана саат боюнча вебинарларды көрүү үчүн Telegramды колдоном. Номер 15 орто мектебинин 9 классынын окуучусу Айзат илимдеги кыздар долбооруна катышып, STEMдеги көндүмдөрдү колдонуу менен макет жасоого жетишкен. Айзат математикадан узундугун жана бийиктигин эсептесе, ал эми инженерия жана технология боюнча таякчаларды кантип бириктирип, эмне кылганда айлана тургандыгын, кандай болгондо айланбай кала тургандыгын, жетишпеген жактарын оңдоп макетти ийгиликтүү жасап чыккан. Мен кичинекей кезимден эле ушундайга аябай шыгым бар. Мен аябай кызыгам. Кичинекей кезимден эле мен колума кайчы жана таякчаларды алып, ар нерселерди жасай берчүмүн. Бирок мага чоңдор айта берчү да, бул кыздарга эмес, балдарга деп. Ушундай стереотиптерге көп мындай кездешчүмүн. Бул долбоорго чейин ар кандай жасачым, бирок жашыруп жасачым да. Кичинекей кезимде менде кыялым бар болчу да. Ушундай парктарга же мындай кинодо көрчүм. Жаш балдар ушундай парктарда, чет мамлекеттерде ойноп жүрчү. Ата-энелери менен ар нерсе алып, ар бир аттракциондорго түшүп. Анан мен деле ошол жакка баргым келген. Колесо обозрения, серкинчектерди, ар кандай нерселерди жасагым келген. Ошол менин кыялым. Буга чейин мен көптөгөн макеттер жасагам, бирок бул өзгөчө десең болот. Бул жасаганда аябай кызыгып, башка сезимдер менен жасагам. Анан мына мен ошону бир аз эле жасадым. Бул макетке 6 саат кетти. Жана бул эң кызыктуусу, бул дүкөнгө барып ар нерсе алып келген жокмун. Булар үйдөгү нерселерден эле шарты боюнча ошолордон эле жасагам. Бул болсо колесо обозрения. Бул колесо обозрения жөн эле көргөндөй эмес, бул айланат, жөн эле турбайт, айланат. Бул жерде өзүң деле ойносоң болот. Ар кандай оюнчуктарды алып туруп, отургузуп, айлантырып ойносоң болот жаш балдарга. Бул болсо серкинчек. Серкинчекке отуруп, курчактар жаш балдар көрүп калам. Курчактарды алып туруп, өздөрү серкинчекке өздөрү отургузуп ойношот. Бул жерде курчактарды кичинекей болсо, ошого отургузуп, мындай ойносо болот да. Бул колесого жөн эле көрүктүү, мындай көрүнө турган эмес, буларга жаш балдар менен ойносо болот. Мисалы, мынакей кичинекей оюнчуктар деп коелу, жаш балдар ичине мынтип отургузуп салса, өздөрү менен ушинтип ойной алышат. Жана буну эшикке чыгарып койсо, эшикке коюп койсо, шамалга айланат. Шамал каттуу болсо, бул өзү эч нерсе коюлбаса деле өзү мындай айланып баштайт, монтипчи. Кесибин сүйгөн адамдар ийгиликтерди жаратары айтылып келет. Чоң ачылыштар кесибин сүйгөн адамдарга таандык. Албетте кесип тандоодо мугалимдерден, ага-эжелерден жана ата-энеден кеңеш сурап коюу ашыктык кылбайт. Бирок акыркы чечимди өзүңүз гана кабыл алышыңыз керек. Акыркы изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча жакынкы келечекте бүгүнкү күндө өтө актуалдуу деп эсептеген кесиптердин көбү жок болуп, алардын ордун жасалма интеллект жана робототехника ээлери айтылууда. Мына ушундай өзгөрүп жаткан тенденцияларга жараша актуалдуу боло турган гана кесипти тандоо зарыл. Мындан бир 15-20 жыл мурун эле мисал үчүн ошол бухгалтерия тармагында, ошол эле тилчилер, жанагындай котормочулар абдан популярдуу эле да. Азыр барган сайын мындай конкреттүү бир кесиптин актуалдуулугу жоголуп баратат да. Азыр кесиптер эмес, компетенттүүлүктөр биринчи орунга чыгып атат. Эгерде сен компетенттүү болсоң, бир жакшы тил билсең, компьютерде жакшы иштей алсаң, адамдар менен жакшы коммуникация кыла алсаң, так илимдерди жакшы билсең, отурактуу болсоң, жоопкерчиликтүү болсоң, ар кандай кесиптерди аркалап кетүүгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Себеп дегенде азыр барган сайын миңдеген кесиптер жоголуп, ондогон, жүздөгөн жаңы кесиптер пайда болуп атат. Ошондуктан келечектеги кесиптер дегенде азыр мен жаштарга ушундай бир сунуш берет элем да. Бүгүнкү күндө эртең бүрсү күнү ким болоруң маанилүү эмес. Кайсы кесиптин ээси болоруң маанилүү эмес. Сенин компетенцияларга ээ болушуң, билимдерге ээ болушуң, дүйнөлүк бир кубулуштарды түшүнө алышың, өзгөчө так илимдерди, математика, физика, химия сыяктуу илимдерди жакшы өздөштүрө алышың өтө маанилүү да. Ошондуктан келечектеги кесиптер дегенде бүгүнкү күндө ошол так илимдер тармагында,
IT тармагында бүгүнкү күндө ошол балдардын жөндөмдүүлүктөрү абдан өссө, ошолор баягы келечектеги мындай бири менен айкашкан кесиптерге ээ болуп атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мындай келечекте бул кесип абдан актуалдуу болот дегенде бүгүнкү күндө абдан бир карманышыбыз керек болуп атат да. Себеп дегенде коом доор ошого атат. Баягы таптак мисалы үчүн бир жерде отуруп эле келер кечке бир кесиптин ээси болосуң, же болбосо келер кечке сугарчы болуп жүрө бересиң, келер кечке мугалим болуп жүрө бересиң деген нерсе калып атат да. Мугалим да бүгүнкү күндө ошол IT тармагындабы, ошол эле тил тармагындабы, ошол эле коммуникация тармагындабы, ошол эле психология тармагында дагы кесиптерге ээ болуш керек болот. Көрүп атасыздарбы? Демек бүгүнкү күндө барган сайын ошол кесиптер бири-бири менен интеграция болуп айкашып атат да. Кайсы кесип тандаарда ошонусуна абдан көңүл буруш керек. Илимге, айрыкча илим, техника, ошол интеллектуалдык кесиптер абдан баалана баштайт. Кара жумуштагы мындай күнүмдүк иштер баары автоматташтырылып жана роботташтырылып, алардын жумушу дээрлик эле жоюлат. Биз канчалык өзүбүздүн жаштарыбызды эмитен даярдай баштасак, илим, техника боюнча биз ошончолук алдыга жылабыз да. Анан кийин бизге ал жетпейт, биз каяктагы бир келечектеги жомоктор экен дей берсек, биз артта кала беребиз. Всем привет! Сегодня мы встретились с нашим любимым ментором. Мы в проекте «Девочки науки». Включаем свою фантазию. Здесь мы ведем себя свободно, мы учимся ладить с другими людьми. Ар кандай эксперименттерди жүргүзөбүз. Она помогла мне преодолеть эти трудности и раскрыться. Мен тамак аш технологиясын тандадым. Вначале, на самом деле, у них не было понятия, что такое STEM, и в будущем, что их ждет и так далее. Вот, и благодаря вот этой программе они как бы вовлекаются в мир STEM-технологий, и у нас есть возможность показать для них, что из себя представляет то или иное STEM-направление. Мен тамак аш технологиясын тандадым. Тамак аш күнүмдүк жашообузда абдан керектүү жана анын курамындагы зыяндуу жана зыянсыз заттардын баардыгын билишибиз керек. Мен өзүмдү ушул тармакта өндүрүп, өркүндөтүп, ошо өзүмдүн салымымды кошкум келет. Я смогла разговаривать с Анипой Абубековной, и она помогла мне преодолеть эти трудности и раскрыться. Программаны жыйынтыктап жатып, ар бир бала үчүн интернет айдыңындагы коопсуздукту камсыздаш үчүн баланын өзү жана ата-энеси бул жаатта билимдүү болушу керектигин айтабыз. Кибер коопсуздукту кантип сактаса болот? Бүгүн кыскача түшүндүрүп бергенге аракет жасадык. Эфирде Илимдеги кыздар теледолбоору болду. Саламатта туруңуздар.